Алейкум туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими болсун. Өтө бир мындай силер менен бир немен бөлүшүп кетейин дедим. Мусулман өзү адам тың болуш керек. Мусулман алдабайт дагы, алдаттырбайт дагы да. Мындай ишенип эле баардыгын алдырып коюп отура бербейт. В Священном Коране написано: Всевышний Аллах сделал дозволенной торговлю и запретил проценты. Братья и сестры, вы все можете получать халяльные дивиденды, став акционером Кыргызнефтегаз. Автоматически торгуя акциями, вы будете получать от 60 тысяч сом еженедельно. Аллах призывает вас жить в достатке. Регистрируйтесь на официальном сайте. Жмите подробнее. Биякта канал ачкан экен, адамдарды алдап назгүле жагы чыгарып болсун, жардам берүү мусулмандар үчүн настолько конченый адамдар бар да. Мусулман өзү тың болуш керек туугандар. Мусулман алдабайт да, алдаттырбайт да. Ушундай ловушкаларга илим калып бербеш керек. Качын хиджабчан кыздарды коюп келтирет да бул жагынча. Ошон үчүн мындай жеңил акча жөн эле келбейт. Ушу М-банкта, башка нерседе туугандар вообще ишенбегиле мындайчы. 7 жол элче, 1 жол келсе жөн эле любой акча маңдай тер менен келет. Жөн эле 1000 сом салып 10 000 сом алдың, мындай деген болбойт. Ошо өзүңөр да жеңил ойлосуңар, алдам каласыңар да. Канчасы М-банктан алданды, канчасы акчасын которуп жиберди, канчасы М-банктан ошонун атынан кредит алып коюп атат силердин атыңарданчы. Муну бас, тигини бас, муну келсең мындай кылат дегенчи. Абайлагылачы туугандар. Кичине мындай тыңыраак болгула, жеңил сөзгө ишене бербейчи. Акчаңардын баарын урдаттырасыңар. Мен ушуну 2 жылдан бери айтып келем да. Но кыздар, эжелер эмне үчүн видео таштайт, себеби дегенде, булар биринчи акчасын алдырып коюшкандар. Акчасын алдырып койгондон кийин ал акчаны мисалга 3,5 миң салмайсага 40 миң кылып берем десе, булар 3,5 миң салат. Анан эч кандай акча жок. Анан булар жазганда ал жок, уже күйүп калды, болбой калды, оюн ойнолбой калды, утулуп калдың дейт. Ана кандайча сен айттың эне 40 миң аласың дейт дегенде, анан бул айтат, найке шарт дейт дагы, өзүнчө эле бир шартты жазып коет. Ал шартта эмне деп жазылган? Оюн утулса берилбейт, акча кайтарылып, утса берилет деп коет. Бул эми просто ошондой мошенниктердин эмеси да, түзүлгөн сөздөрү, шарттары. Анан кийин булар эмне кылат? Ыйлап сыктап коюп, мен акчам эле, же мен пенсионермин, же студентмин деп ыйлайт. Ана ал эмне дейт? Анда дейт, макул, мен сага акчаңды кайтарам. Бирок кайрадан 3,5 миң салсаң, мен сага 80 миң же 40 миңди берем дейт да. Анан булар салбайт да, конечно, уже алданганын билди, салбайт, жок, салбайм дегенде, анан ал айтат, анда мага видео жасап бер дейт. Мен ушул кишиге салып акчамды, мисалы 3,5 миң салып 40 миң кылып кайтарып алдым, рахмат деп видео жасап бер дейт. Анан мен сен акчаны кайтарып берем дегенде, булар анан шашып, ой, рахмат, мен акча салдым эле, анан кийин 3,5 миң салсам 40 миң кылып берди, ой, рахмат дегенден кийин ошол видеону тиги мошенникке жөнөтөт. Болду, бүт. Андан кийин бул адамды заблокировать этип койгондон кийин таппай калат Телеграмдан. Например, ошону мен кылган болсом, анан менин видеомду мынтип телефонго, Телеграмга группасына салат, монтип мен дагы чыгам, анан мени көргөн менин досторум, тааныштарым, ак жүрөт, значит, акча алган турбайбы, анда мен дагы сала калайын деп, ал дагы акчасын салат. Ошентип бул мошенниктер адамдарды алдайт. Искусственный интеллект менен эми Абдышкүр Ажыны мынтип жасап коюптур. Буга чейин көптөгөн мына министрлерди жасаган, жана башка депутаттарды жасаган, анан блогерлерди жасаган, эми келип ырчы ажиркаларды жасаган, анан эми келип азыр эми Абдышкүр Ажы Нарматовду жасап коюптур. Буларга ишенбеңиздер, кандай ишенесиздер, ишенбеңиздер. Ажыке өзү, алым өзү бул динден эме кылатса, сүйлөп, жаман нерседен тыйып жатса, анан өзү кайра ушундай бир мошенниктерге сиздерди эмне салып бермекпин деп. Бул ошол мошенниктердин жасаган видеосу, сак болуңуздар. Жана ушул видеону башкаларга да таркатыңыздар, алданбаңыздар. Жогоруда мен айтып түшүндүрүп кеттим. Эми ушул сөз дагы жетпесе, анда билбейм. Мен 2 жыл мурун дагы видео чыгаргам. Ошону угуп деле дагы адамдар ойгонбоптур да. Кандай түшүнбөйсүздөр,
Алдай, мен жогоруда айттым кантип алдаганын. Давай мен сенин акчаңды кайтарып берем, сен мага ушундай видео жасап бересиң дейт. Өзүбүз кайра жасап берип, башкалардын акчасынын салганын, алданганына дагы себепчи болуп калатабыз. Көз жашына каргышына калатабыз, түшүнүп Мени көргөн тааныштар айтат да, ак журада акча салыптыр деп туруп, олар да салып жиберет. Кийин ыйлайт, мошенникти каргайт. Ошол мага дагы тиет, түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн негизинен сиз жашоодочу акча салмайдын вообще эч кайсысына кирбеңиздер. Товар жокпу? Товар аласың дебейби? Болду, кирбеңиздер. Ал бүт деле алдамчылар. Акча салып, акча менен байган адамды көрө элекмин. Мына 40ка чыгып, акча салып, акча менен байган адамды көрө элекмин. Анда ошо акчаны садакага бер десечи, тим эле бечара болуп каласыздар да. А мындайда жок, саласыздар. Мошенниктерге алданып калсаңыздар эч нерсе эмес. Эч кимге айтпайлы, ала бересиздер, анан бир мечитке садака же медресеге берип койсоңуздар, кечке айта бересиздер, мен садака бердим, мен жардам берип атам депчи. Алданбаңыздар, мошенниктерге алданбаңыздар. Даже эч кандай ссылкаларды да баспаңыздар. Чотко эле түшүндүрдүм деп ойлоймун. Ушул видеону таркатып бөлүшүп коюңуздар. Тест бөлүшүп коюңуздар. Кыргызстан, Казакстан айырмасы жок.